Женский гормональный балансты кармап турчу сонун азыктардан үзбөтүн азык жүктөдүм. Ошол нерселерди мен дайым ичип келем. Дагы эле үзбөй ичем. Себеби дегенде убакыт өткөн сайын бизге сөзсүз извне, то есть сырттан ичибизге клетка болуучу, ден соолугубузду кармап туручу нерселерди берип турушубуз керек да, заттарды жакшынакай. Анан жок сен неге андай, сен неге не кыласың, кайсы крем колдоносуң, кандай неметесиң деп бетиңерди кандай косметологдорго барып беттериңе дары бери чойдуруп берген менен толук болбойт. Себеби дегенде баардык нерсе изнутри излучать этиш керек. Например, силер бир нерсени эктиңер, жер семиз болсо, даже гүл эксеңиздер дагы жерин алмаштырып семиз кылып турасыздар да. Ошондой эле сиздин сырткы көрүнүшүңүздүн почвасы бул ичиңерде жатат. Ашказан, алга питанияны силер тамак менен жейсиңер. Еда деген нерсе бар, тамакка, азык деген нерсе бул питание. Азыкты жегиле, именно азык боло турган нерселерди жегиле, жана өзүңөргө бергиле, жана ошонун натуралдуу тараптарын изденгиле. Мен мисалы көбү сурашат, анан кийин айтып берсем, түшүндүрүп берсем, түшүнсө түшүнөт, түшүнбөсө түшүнбөйт, бирок убакыт жок, анан акчам жок, анан кийин дагы бир нерсе деп шылтоо таап коюшат да. Анан али какылдап калат го. Далеги эмне дейт? Акаганга такаган болуп, именно кычап калганда, ооруп калганда, анан больницама жүгүрүшүп, ондо убакыт табышат, анда баардык нерсени жылдырып коюшат, акча табышат, чогултуп, убакыт мыналарга жок деп, ал неме иштеп жүргөн акчасынын андан көбүнө беришет да, үйлөрүн сатып берип салышат, жерлерин сатышат, чтобы ошол врач айткан дарыларды алып ичиш үчүн. Неге алдын ала дозированно каждый раз өзүңөрдүн немеңерге немете бербейсиңер, питание бере бербейсиңер ден соолугуңарга деген сөз бар да. Врачка убакыт табылат, гормональный врачка барганда да отурасыңар да, очередь деп коюп отурасыңар. Анан гормональный таблеткалар жазып берсе, аны ичесиңер, ал синтетический дегенди түшүнбөйсүңөр. Синтетический нерсе биз табигый биологический заттарга жакшы сиңбейт. Бир жагыңарды лечить врачтар өздөрү айтат. Бир жагын лечить экинчи жагын калечить этет деп. Любой дары дармектерди алгыла побочный эффекттери бар. Побочный эффекттер силердин случайыңызда мага боло берет десеңер, анда извините, силерде запас бөйрөк, запас боору, запасной ашказан бар болсо, пожалуйста. Анан запасной ашказандары жоктор, запасной бөйрөк жоктор, обязательно алдын ала профилактика жүргүзүп, сонун азыктарды алып колдонуш керек, ичиш керек.